Ысык аптаптуу күндөрдө кыйналгандан тышкары күндүн алдында ашыкча болуу териге да зыян алып келиши мүмкүн. Күндүн алдында болгондо териге туура кам көрүү өтө зарыл болуп саналат. Жайкы аптаптуу күндөрдө тери 2 эсе коргоого муктаж. Күндөн коргоочу кремдер, кийимдерден тышкары күн алдында көп убакыт болууну чектөө кажет. Бул жайында көлдүн жээгинде жатып күнгө күйөрдөн мурда алдын алуу иш-чаралары болуп саналат. Организм керектүү делген заттарды алып жатканына ишенимдүү болуңуз. Ал үчүн төмөнкү азыктар жардам берет. Помидор каротиноид, ликопин заттарына бай азыктардын бири болуп эсептелет. Каротиноид күндө жүргөндөн кийин денедеги эркин радикалдарды байлап, коргоочу күчтүү антиоксиданттар бар. Помидорду колдонуу териге пайдалуу азыктарды алууга мүмкүн болгон жемиш болуп саналат. Изилдөөлөргө ылайык 10 жума бою негизги тамакка томат пастасынын 40 граммын жана 10 грамм зайтун майын кошуп жегендердин 40%га күнгө күйүүлөрү азайган. 10 грамм гана зайтун майын кошуп, бирок помидор кошпогондорго караганда. Савиз, ликопин жана каротиноиддердин күндөн коргоочу касиети савизде да кездешет. 2006-жылы жүргүзүлгөн изилдөөлөргө таянсак, 400 мл савиз ширесин күн сайын ичкендерде 45%га күнгө күйүүнүн кыскаруусуна алып келген. Көк чай бүткүл дүйнө жүзү боюнча колдонулган элдик суусундук болуп саналат. Башка пайдалуу касиеттеринен тышкары, көк чай күндөн коргоочу мыкты азыктардын бири. Жашыл чай жалбырактары полифенолго бай келет. Алар канцерогенезди жайлатып, ультрафиолет нурларынан коргойт. Жашыл чай антиоксидант катары терини рак оорусунан, иммунитеттин алсыроосунан, шишиктин өсүшүн алдын алып жана башка көптөгөн оорулардын келип чыгышына жол бербейт. Изилдөөчүлөр күнүнө 5-6 чыны көк чай ичүү күндүн зыяндуу таасиринен олутуу коргоочу таасирге ээ болот деп божомолдошот. Балык, деңиз азыктары, анын ичинде айрыкча балык, омега-3 май кислоталарынын классындагы экозапента кислотасы жогорку деңгээлде кездешет. Бул май кислотасы майдын пайдалуу түрү жана организмдин сезгенүүгө каршы күчтүү таасирге ээ болуп саналат. Изилдөөлөрдө күнгө күйүүнү алдын алууга жардам берет деп көрсөтүлгөн. 3 ай бою күн сайын 4 грамм майды колдонгон адамдар аз өлчөмдө күнгө күйүшкөн. Жыйынтыгында белгилүү болгондой, майды колдонгон адамдарда колдонбогондорго караганда аз күн нурларына күйгөндүктөрү байкалган. Кошумча анализде май теридеги ДНКдагы жабыркаган маркерлердин төмөндөшүн көрсөткөн. Шоколад, полифенол антиоксидантка бай. Шоколад жогорку кан басымы жана көптөгөн башка дарттарды ооздуктоого жардам берет. Шоколад керектөө терини ультрафиолет нурларынан коргойт. Ушундай бүгүнкү темабыз болду. Каналга жазылыңыздар. Суроолор болсо комментарийге жазыңыздар. Ушул видеону башка досторуңарга, тууганыңарга Одноклассниктен, WhatsApp'тан жөнөтсөңөр болот. Көрүшкөнчө амандыкта калыңыздар.